Программабызды улантабыз. Кандай гана дасторкон болбосун, кандай гана майрамдык дасторкон болбосун, ал нерселерди биз таттуусуз элестете албайбыз. Ал эми ушундай эле жыл сайын өзүнүн кайрымдуулук иштерин бөбөктөргө ушундай жакшы таттууларды тартуулап келген бизде бүгүн коногубуз бар. Нура Таштемирова, кондитер. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмантаңыз менен Нураже. Кош келипсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Жаңы жылга даярдык кандай болуп атат? Күндө таттууларга буйрутмалар көп болот керек, Буйруса жакшы эле болуп атат. Алчы. Демек бул кантип не деп коесуз? Каркас бар деп коебузбу? Фундаменти бар экен, эми үстүн дагы коздош керек, э? Биз сизге жардам берели. Сиз бүгүн өзүңүз мен карап турайын. Алдынан биз мындай жасап алабыз да, тортторду жасап, растап алабыз, анан мындай кылып ар түрдүү боектор менен боеп чыгабыз да. Эми бул жерге жаңы жыл болуп атпайбы? Жаңы жылыңар менен деп жазабыз. Ура! Кана жазасызбы? Жазам. Жазганды билесиңби? Анан кийин саттыкка чыкса деген. Мындай бир ак кагаз коюп койсоңор болмок экен, биринчи жаздырып көрмөк экен силерди. Жок, сиз өзүңүз эле жазып көрүңүз, анан кийин мен бир-эки тамгасын кылып көрөм да. Жаңы деп сиз жазып көрүңүз, анан кийин калганын тапты аракет кылат. Апсына. Мындай коюп. Жаңы жу болуп калып жүрбөсүн. Бул кандай даамы менен? Быштак? Быштак. Мен муну жазыш үчүн да кол сулуу болуш керек да. Таттынын колун билемби андай. Жылыңыз барган кичине мындай бул жерин. Жылыңыздар дебейсизби, анан менен дегенде таттуу жазсын. Жылыңыздарды мен жазып берейинби? Мага ишенбей. Мен аябай эле. Аракет кылабыз да эми, калуу болгондон кийин. Ниязга бермеш керек. Мен колум жаман, мен дароо эле башкача жазам. Вау. Эже айтсаңыз, биз жыл жыйынтыктоо темасында сүйлөшүп атабыз да. Жаңы жылыңыздар. Негизи эле мындай элестетип көрүңүз, эсептеп көрсөңүз, божомол түрү менен бул жылында канча таттуу тортторду жасадыңыздар? Божомол түрү менен айтсаңыз. Жыл жыйынтыктоосунда айтып. Биз күн алыс иштейбиз. Ошондо неделесине 3 күн иштесек, мен акчаны санап коюп турбайсыңар. Ошо 3 күндө бир 50ден жасасак, эми эсептеп болочу, математиксиңер го. Мен азамат турбайбы? Жүрөгү кенен кыз да, кенен. Өзү мындай кеңтей. Илеп белгисин мындай кылып коюп койсоң. Илеп белги болуп коюп. Сулуу кылып койбойт белек. Өзүңө окшотуп. Ушинтип кылабайм. Ошон үчүн менен дегенди эле жазсын дедим да, эң кыска сөздө. Макулайм, буну эч ким жебейт, өзүм жейм. Эми коздош керек. Коздойсуз. Эми баягы жаңы жыл болгондон кийин ёлочка тартып коелук, же болбосо веточка тартып коелук. Бала, жаңы жылдык кесип кеткенин кичине алайын. Ата бизде таттуу болуп калабыз. Бияктан тийип отуп жүрөт. Мындай эле тартып веточка жасап коесуң мындай кылып элечи. Мындай кылып элечи. Бул как ёлочка катары. Ар кандай? Колчосо болот, э? Тартасыңбы? Тартып көрөйүн. Тартып көрчү, чоюпчу. Ёлканы эле чөп чар болуп калып жүрбөсүн. Мүлдүрбөчү. Мына. Абдан сон. Биринчиге болгонго жакшы. Анда мындай дайындалган. Жегенге болот, э? Жегенге болот. Мындай бушинкалар болот. Ошолор менен коздоп койсок болот, э? Кана эми өзүңдүн фантазияңды көрсөтчү. Коздоп. Биздики жазуу менен эле толуп калыппы тортубуз. Бир кылалы. Эки кылалы. Ар жагында да бар. Булар да. Буну алайынчы, буну аябай кооз. Кооз экен, э? Аны мындай чеке. Күнүн көрсөтүп койбойсуңбу? Мындай кылып. Буларды ала берейинби? Мындай кылып. Жүрөкчөлөргө да. Жүрөкчөлөрдү мындай себелеп койчу. Игрушка сыяктуу бияка ёлочкага. Мынакей. Ушинтип эле коздоп коюп турбайбы? Ал эми могу жасалган, козбой турган гүлдөр, жүрөкчөлөр эмнеден жасалат? Баары шекерден жасалат. Шекерди, ооба. Шекерди коюлтуп алып эле,
буларды сиздер бир жерден аласыздар да же? Бул болсо шоколаддан жасалат. Шурулар да жегенге болот, э? Ооба. Баары жештүү. Бул жагында актын үстүнө жылтырат. Жылтыр. Сөйлөт эле кой бер, эле деле кой. Кенен сыйбабы өзүңөр жеңизгер. Ушул бойдон кетип калат ата. Билишимче мындай четтерине акырын коюлат, э? Ой, Азамат, бул өзү кондитер болмок да баягы. Шыгы бар экен, аябай. Шыгы аябай жакшы. Ошентип мактап койгочу. Нияз эле. Үйдө деле өзү кожойко болгондон кийин, э? Бир аз эми Жакшы, сизге барып могу үйрөнүп процесс. алабыз дагычы. Айтыңызчы. Ушул жылда биз билгенден сиз 2 жолу кайрымдуулук иш-чарасын өткөрдүңүз. Ушундай тортторду бөбөктөрүбүзгө тартууладыңыз. Айтыңызчы, жыл сайын ушунча жолу ушунча торт чыгарам бул балдар үчүн деп сиздерде планда болобу же ал жөн эле болобу? Жок, биз балдар үчүн ай сайын. Ай сайын. Ай сайын өзүбүз алып барып бере турган жерлер бар. Мечитке, дагы бир жактарга көбүнчө ошон үчүн силерге кайрылам. Мындай тапканга өз алдыбыздан барган убакта дагы көпчүлүктө мындай түшүнбөстүктөр болуп калат. Бул каяктан келди, эмне болду депчи. Ал эми жаңы жылгачы? Жаңы жылга дагы барып келдиңиздерби же болбосо планда барбы? Жаңы жылга карата, э? Ооба. Демек күндөрдүн биринде барып калатыңыздар да. Мынтип эле жайнат. Ушко жөнөтөйүн деген болуп калса. Ушу менен бүттүбү бул тортту? Болду булалы, антпесе буну кооздоп кереги жок. Бул өзү эле коозген, бирок кошумчалап койсо болот, ага убактыбыз көп кетип калат. Ооба. Бирок могуну мындай көрүүчүлөргө бир көрсөтүп коелу, э? Менен деген жазуусун өзгөчө. Айрыкча жазуу мененди көрүп коюңуздар туугандар. Ооба. Таттын болду жана Нура эжекебиздин жумушу. Ооба. Ушундай кооз болуп калды. Буларды салыштырабыз. Булардын баардыгы кооздуктары, оюнчуктардын баарын жесе болот. Нура эжеке, сизге чоң рахмат. Эртең менен убактыңызды бөлүп, бизге келип, андан дагы үйрөттүңүз. Сизге чоң рахмат. Эми Билдиребиз, анан ушундай тортторду баягы мындай бекер албай эле өзүбүздүн үйүбүзгө буйрутма менен алсак, дасторконго койсок дегендер болсо, баалары канча болот мындай торттун мисалы үчүн? Жана каяктан сизди табышат? Бул торттун өзүнүн баасы 300 сом. Анан дүкөндөргө чыкканда өзүнүн кошумча бааларын кошулат. Биздики дүкөндөрдө сатылат, жана Триада, Элегия, Девятка плюс деген. Ал эми сиз өзүңүз үйдө дагылар делеңиз го? Сизди өзүңүздү кантип тапсак болот? Үймү? Телефонуңузду айтып коюңуз. Биз билебиз. Көрүүчүлөр 777 333 992. Оңой экен, 777 333 992. Сизге чоң рахмат Нура эжеке. Дагы да келип туруңуз. Сизге аябай ар дайым кубанычтуу болобуз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен бир гана жакшылык болсун үйүңүздө. Чоң рахмат. Таттууларды көрүүчүлөрүбүзгө, мекендештерге тартуулап жүрөбүз. Колуңуздарга береке. Рахмат. Сиздерге дагы ийгилик. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Жакшы нерселерге, ийгиликтерге жете бергиле. Элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Өлкөбүздө стабилдүүлүк болсо, баары жакшы болот. Кудай буйрса. Рахмат силерге дагы.